Парламенттин бүгүнкү жыйыны талаш тартыш менен коштолду. Ага 28 октябрдан тарта жыйындарды бир айга токтотуп, шайлоочулар менен иштешүү үчүн тарап кетүү токтом долбоору добушка коюлгандыгы себеп болду. 28-ден 28-не чейин шайлоочулар менен иштөө жөнүндө. Бул токтомго ким сунуш келтирди? Токтом ушундай ар качан кабыл алчу эле. Сунушу жок эле токтомбу? Сунуш негизи жогорку кеңеште. Сунуш жок, биринчиден. Депутат Алайбек Алимбаев токтомго каршы чыгып, жаңы депутаттар келгиче мыйзам чегинде иштеп турушубуз керек деген пикирин билдирип, аймактарды кыдырууну каалаган кесиптештерин мандаттарын тапшырууга чакырды. Анда мандатыңыздарды тапшырып бериңиздер. Бериңиздер дагы ошондо чыныгы тең укуктуулук болот. Артыңызда көптөгөн добуштарды алып келген партиялык списокто кыз келин жигиттер турат. Мына мен бүгүн да келдим, бүгүн келдим. Ошолор келсин дагы иштесин анда бир ай болсо дагы. Эгерде бул азыр сунуш өтпөй жумуш уланган болсо үгүт учурунда мен аны жеке депутат катары, юрист катары мындай айтып коюшум керек, көп коллизиялар жаратып калат. Урматтуу коллегалар, эч качан андай болгон эмес. Дайыма шайлоо учурунда шайлоочулар менен жолугушуу деп кетип жүргөн. Эгерде калып калсак, коллегалар айткандай эртең микрофонду пайдаланды, жалпы жеке кызыкчылыктарына пайдаланды деген сөз болушу мүмкүн. Дастан Жумабеков токтомдун негизинде шайлоочулар менен жолугушуу болоорун, мурда дагы ушундай практика колдонулуп келгендигин эске салды. Ошонун негизинде биз шайлоочулар менен жолукканды баратабыз. Мына ошо токтомду кабыл алабыз. Биз да буга чейин элде иштеп келгенбиз, дагы иштейбиз. Талыкпайбыз иштегенден. Бирок моралдык жагын депутаттар, кээ бир депутаттар туура айтып кетти. Ушул жерден туруп микрофонду пайдаланып, мамлекеттик башка кызматкерлерди чакырып, ушул жерде басым жасап койсок, эртең ушул жерде катыша албай отурбаган партиялар бар, шайлоого катышабыз деген сырттагы талапкерлер бар. Алар айтып чыгат. Мына өздөрүнүн укуктарын аша чабып, өздөрүнүн реклама кылып, пиар кылып, элге жагынып атат деген сөздөр чыгат. Анда эмне болот? Анда ким жооп берет ал сөзгө? Моралдык жактан. Мына ошону ойлонуп коелу. Бирок кээ бири ал убакта айтылган ар бир сөз үгүт катары кабыл алынып калышы мүмкүндүгүн белгилешти. Эми ачык айтайлы, шайлоого барбаганда көп депутаттар бар, алар иш алып барат эле да комитеттерде. Анан биз самоустраняться деп баарын кетип калган туура эмес болуп калат. Жогорку кеңеш конституция менен, элдин ишеними менен жаңы курам шайланганга чейин жогорку кеңеш иштеш керек. Анын көзөмөл функциялары бар. Бүгүн комитеттер өтпөй атат, ачыгын айткандачы. Комитетти, не то жыйын эмес, комитеттерди жыйнаш кыйын болуп атат. Эртең күнү ачык калтырып койгон болсок, дагы өтпөсө, биз мындайча айтканда бир аз туура эмес болуп калат бул маселе дагы. Эки-экиден тартышкан эркулдар акыры парламент үгүт иштери жүрүп жаткан маалда ишин токтотпой турган болду. Соц тармактын колдонуучулары 5 жыл жыргатып иш алып бара албаган жогорку кеңеш бир айда бир нерсе кыйратабы деген сын пикирлерин жаадырышты. Биздин мамлекеттеги ар түрдүү маселелерди карап туруш керек. Бир ай аябай көп деп ойлойм. Себеби ар түрдүү чек ара боюнча, коопсуздук боюнча маселелер чыгып кетет. Анан арабызда анча-мынча ууру кески депутаттар бар. Эртең шайлоого ар уурлук кылат. Түнү менен ар түрдүү шайлоо мафияларын уюштурат. Ошондо жогорку кеңеш чакырып келип туруп, бул жерде карап туруш керек деп ойлойм. Ал арада депутат Абдыбахап Нурбаев Ак үйдү оңдоп түзөө үчүн каражат чогулганы боюнча маселе көтөрүп, ошол каражаттын кандай негизде жумшалгандыгына кызыкты. Талант Турматович, биз Ак үйдүн ремонтуна айлыктан акча чогултуп бердилер, отчетун эч ким бербей атат го, ачыктык кылып берип койбойсуңар банда, ар кандай сөз кетпей. Ремонтка да айлыктан чогултуп бергенбиз, эч ким отчет берген жок да, каяка кетти, эмнеге жумшалды, ким иштетти, ошондо ачыктап койгула. Кийинки жумага ошо тапшырма берип коебуз, отчетун берип коесуз. Аппарат эске алынсын. Жыйында жогорку соттун судьялыгына Атакулов, Сулайманкул, Бекешов, Тыныбек, Аида Сейдакматованын талапкерлиги каралды. Эл өкүлдөрү алардын эмгек акысынын көлөмүнө кызыкты. Бишкектеги Ленин райондук сотунун судьясы Аида Сейдакматова эмгек акысы тууралуу айтып берди. Как действующий судья могу сказать про свою заработную плату. Дело в том, что при получении заработной эмгек акынын көлөмү квалификациялык чин жана эмгек стажы менен байланыштуу болот. Менин стажым соттун төрайымы болгонум. Жашыруу материалдарды билгеним эске алынып, учурда 80 000 сом алам. Мен сыяктуу стажы бар айрым судьялар 30 000 сом алат. Баарынын эмгек акысы бирдей эмес. Идет доплата, в связи с этим я получала 40 000. Жыйынтыгында жабык электрондук добуш берүү менен аталган талапкерлер жогорку сотунун судьялыгына шайланышты. Макул 79, каршы 2, бары 81 чечим кабыл алынды.
Алтынбек Бектуров, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.